Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Базаркоргон шаарында жүрөбүз. Бул Советский, мурдак Советский, азыр Базаркоргон шаарына карап калган. Азыр биз Асланбактан келе жаткан жолдобуз. Азыр негизги Бишкек-Ош трассасына чыгабыз. Мына жолдордун акыбалы ушундай, аябай начар. Бул ушул Советский аймагындагы, азыр Базаркоргон шаарына карайт. Мына бул оң жактан Бишкек жактан келген жол, ал эми бул болсо Ош жакка кеткен жол. Мына биз азыр ошол негизги трассага чыктык. Негизинен Ош Бишкек жолунун ушул Кочкор ата аймагы, Кочкор атанын тушу, ушул Советский, Базаркоргонго чейин ушул аймактар асфальттан элек да. Анан тиги Беговат жак азыр бүгүн көрүп өтөбүз. Ошол жактар асфальт боло элек негизинен. Мынакей достор, биз азыр Базаркоргон жакка көздөп баратабыз. Базаркоргон жолдун боюнда эмес, азыр мына ушул Советский Базаркоргон болуп калды, бирок негизги эски Базаркоргон айылы трассадан оң жакка көздөп кирип кетебиз да. Азыр биз ошол жолдун жарымына чейин киребиз. Жолду көрсөтөм мен, акыбалы кандай экендигин. Жолу начар, аябай. Былтыртан бери шаар болуп калды. Тыныбек Алыкулов атындагы көчө деп аталат. Мындан бuyog'i Тыныбек Алыкулов ушул Сууаш айылынан чыккан, мурда экология министри болуп турган, анан жогорку кеңеште депутат болгон мырза болчу, ооруп каза болуп калган. Ата Мекен партиясынан эле ошол кишинин атынан коюлган көчө ушул. Алыкулов Тыныбек атындагы көчө. Мына мен мурунку видеолорумда айылда аябай кар көп эле, биякта кар жок экен, аз экен. Азыр Базаркоргонго бурулабыз достор. Ушул жерден Базаркоргонго бурулат негизи. Азыр баары эле жалпы жорундан Базаркоргон деп аталат, бирок эски Базаркоргон ошол оң жакта. Мына биз азыр мына ушул жактан бурулуп кирип кетет автобустар. Биз азыр ортоңку негизинен 3 көчө кирет бияка көздөй ушул жерлерде. Кайрыма жак, Акман жак менен келсе болот. Ал эми тушунан киргенде ушул жерден 3 көчө аркылуу кирип кетет. Могу артта калган жол аябай начар. Азыр биз кире турган жагы кичине бир аз жакшыраак. Достор, ушул Ош Бишкек жолу мына Базаркоргондо. Базаркоргондун кандай экенин көргүңөр келсе, кышкы Базаркоргон 7 февраль 22 жыл. Достор, бүгүн мен Ошко чейин жолдорду тартып барайын деп атам. Мени менен болуңуздар. Мына биз азыр Базаркоргон. Мына бул жерде Юрта деген магазин, анан Байдыйкан дыйкандарга жакындан жардам көрсөтүү борбору жайланышкан ушул жерде. Мынакей Байдыйкан деп. Бул жерде агрономиялык кеңештерди агроном бекер кеңеш берет, жана өзүңүздүн огородуңузга кандай дары-дармектер керек болсо, химиялык азык заттарды арзан баада сертификаты менен сатып алууга болот. Бул жерде дрондор менен айыл чарба өсүмдүктөрүнө зыянкеч нерселерди жок кылуу, пайдалуу азык заттарды дрон аркылуу чачуу кызматтары көрсөтүлөт. Байдыйкан дыйкандарга жардам берүү борборунун башчысы ушул Базаркоргондук жигит Элис Акунбеков деген бизнесмен жигит. Кыргызстандын көптөгөн жерлерине ушундай Байдыйкан деген борборлорду ачкан, дыйкандарга жардам берүү. Ошондой эле сууларды чыгарып берүү, меценаттык иштерди элге көп жакшылыгы тийген жакшы ушундай мырза, билимдүү. Өткөндө былтыр Базаркоргондун борбордук мечитинде биринчи жолу Куран жарышын өткөрдү Кыргызстан боюнча. Ар бир катышкан каары
karılarga beleksiz kaldırmadı. En aldına 300 mingden akça teydi gilem, umraga sapar. En eşteken albagan adamdardın barına 5000 somdon teydi. Şunday ele mekteplerge jardam, jakşı okugandarga stipendiya berip aytor. Şunday mecenatты көп jardamdарды kılgan jigit. Bizim Bazar Orgondun maktana turgan jaktarını aytıp koyayım. Negizинен bilesizler Bazar Orgondun kimler çıkkan, kanday sayasatçılar, Bekmamat Osmonov, mına şul azı biz baratkan köçö Bekmamat Osmonov atındagı köçö. Geçe günü jogorku kеңешке ötpöy kalıp deputat bolboy kaldı Atameken partiyasını negizинен. Oşonun lideri Ömürбек Çirкечевич Текебаев dagы şul Bazar Orgondun Akman деген айылынан болот. Дегеле эсептей берсе бул Bazar Orgondон көп саясатчылар чыккан. Şul Bazar Orgon айылы мына şul мына мондай лежачий полицейскийлерди көп коюп коюптур. Албетте бул адамдардын коопсуздугу үчүн көрүлгөн чара. Чоң базары бар ушул жол менен туура бара берсек. Mal bazar арт жакта. Барашный үйлөр, прокуратура, милиция ушул көчөнүн баарында жайланышкан. Госрегистр, банк, негизги борбордук көчөлөрдүн бири ушул. Аянты бар эле бул жерде. Үсөн Сыдыков атындагы парк бар. Азыр биз ошол паркты да аябай быйыл жакшы кылып жасап коюшту. Мен сиздерге көрсөтөмүн достор. Мына мондай магазиндер. Бул жолу жакшы, ар жактан автобустар каттаган жолу аябай начар. Мына бул берки имарат прокуратура, ар жагы райондук ички иштер бөлүмү. Бул жакта военкомат жайланышкан. Бул болсо акимчиликтин алдындагы аянтча. Мына бул парк. Бак. Быйыл аябай мэрия тарабынан паркка көңүл бурулуп, сонун болуп жасалды. Көрсем бала чаканы ушул жерге алып келип ойнотобуз. Сонун оюн аянтчалары бар болду мынакей. Урматтуу көрөрмандар. Урматтуу көрөрмандар, мына биз азыр бурулдук. Негизги аянттан кайра биз жолго чыгып кетип атабыз. Анан чыккандан кийин мен Бишкек ош жолундагы Акманга чейин дагы тартып барам. Мына ушул азыр кайра бурулдук. Достор, кар токтоду бүгүн. Азыр мына бул прокуратура, милициялар. Биз кайра Бишкек ош жолуна чыгып баратабыз Bazar Orgondон бурулуп. Bazar Orgondун борборуна чейинки тартылган видеобуз ушул болду достор. Кийинки видеолорду көргөнгө чейин саламатта туруңуздар.